Калкты тейлөө борборунда документтерин тапшырып, жаңы паспорт алып жаткандардын изи суубайт. 3 жума мурун ички жана сырткы паспортко тең документтерин тапшырган Мирзахит Базарбаев паспорттарын алууга келген. Бирок чет өлкөгө чыгуучу паспортун ала алган жоктугун билдирет. Ооба, экөөнүн тең бир убакта тапшырдым. 3 жума болуп калды. Анан азыр ID картты сообщение келди, ID картты алдым. Эми дагы сообщение келет деди, мени алышым керек чоңуну. Качан кайсы убакта келип каларын айтышпадыбы? Жок, анысына айткан жок. Сообщение келгенде келесиңер деди ушу. Өкмөт чет жакта жүргөн жарандардын паспортунун колдонуу мөөнөтүн кайрадан узартты. Ага себеп 2020-жылдын декабрь айында бериле турган паспорттун кечиктирилгени болгон. Ошондуктан четте жүргөн кыргызстандыктардын 2004-2006 жылы чыгарылган паспортунун жарактуу мөөнөтү 2021-жылдын 1-сентябрына чейин узартылды. Анан ковид ситуациясы, пандемиясы башталып калып, биз көп жумуштарды онлайн жасадык, видеоконференция аркылуу. Анан мүмкүнчүлүк болоор менен биз 2020-жылдын сентябрь айында Германияга барып, ошонун үлгүлөрүн бекитип бергенбиз. Жаңы үлгүдөгү паспорттун убагында берилбей калгандыгына пандемия себеп болгондугу айтылат. Жаңы паспорттарды киргизүү 2021-жылга каралган болчу. Бирок пандемиядан улам башка өлкөлөрдөгү адистерде жумушка чыга албай калгандыгына байланыштуу узартылып калды. Ошол эле учурда биздин чет өлкөдөгү элчиликтер борбор шаарларда эле жайгашкандыктан, алыс жагындагылар элчиликтерге келе албай, буга чейин эле 2020-жылдын май айынан 31-декабрга чейин узартылган болчу. Белгилей кетсек, жаңы паспорттардын артыкчылыгы коргоочу 30 элемент камтылып, электрондук чип жайгашкан. Ошондой эле заманбап материалдар менен жасалып, жеке маалыматтар лазердик технология менен жазылат. Бардык талаптарга жана эл аралык авиациянын стандарттарына жооп берет. Уважаемые друзья, вот вы можете посмотреть вид нашего паспорта в нашей презентации. Здесь темы представлены от... Паспорт берүү кечиктирилгени үчүн өкмөт башчы Улукбек Марипов мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиевке сөгүш жарыялап, анын орун басары Тилек Батыркановду кызматтан кетирди. Ал эми паспорттор чет өлкөдө жасалгандыктан ал жактан кармалып жаткандыгын, эми болжолдо 1-апрелге чейин келип калышы мүмкүн экендигин кошумчаланды. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.